Улай таламдын эмеси сыноосу ал жерде ар кандай болот, анан эме болот, куса болот. Ата-энелер таштап кеткен, кээ бирөөнүкү каза болуп калган, кээ бирөөнүкү вообще белгисиз, мага окшоп. Кээ бирөөлөрүнүн документи жок, көбүнчөсүнүн документи жок болчу. Менин да документтерим жок болчу, соттун чечими менен бүтүргөн. Эми баягы эч ким эмессиң да, сен көчөдөгү эле жанагы таштандысың да. Ошондой болуп, ал жерде кыйын жашоо, оңой эмес. Ата-энесин күтүп, ыйлаганда, терезени карап турганда. Терезени карап, ыйлайсың, күтөсүң. Эмеге деле эмес, курсакка деле эмес, баягы бир жылуу сөзгө эме болосуң да. Моралдык тараптан, Моралдык сөз эле бир сөз келип эле, Кубанычбек сен жакшы баласың, молодец, баары жакшы болот десе эле, ошого тоюп каласың да. Ошон үчүн айтат экен да, төрөгөндүк эмес, баккандык депчи. Баягы мээрим төгүп койсо ошол жакшы экен да. Мен ошо башыман өткөрүп калдым да, жокчулуксуз. Бирок ошону Кудай буйрса балдарыма, кыздарыма көргөзбөй, аялдарыма көргөзбөй, аялыма, жакшы аялдарыма деп туруп эмес айтып атам, кечирип койсоң. Тиги эми аялыма ошо үй бүлөмө көргөзбөй, жакшы мээрим төгүп, жакшы спорт, эгерде балам эмнени кааласа, мисалы хоккейист болобу же улакчы болобу, мен ошонусун колдойм. Аялым ким болгусу келет, активист болгусу келеби же үйдө эле отургусу келеби колдойм анда. Кызымды да ошондой эле мээрим төгүп, бир жакшы очор бачар үй бүлө болгон.